Саламатсыңарбы, урматтуу биринчи курстун студенттери? Силер менен кыргыз тили мугалими Бактыгүл Атабекова Яхияевна. Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча бүгүн биз силер менен орфоэпиянын негизги эрежелери деген темада сабак өтөбүз. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Анда дагы кыргыздын акыл оюндары, жаңылмаштар менен бышыктап кетебиз сабагыбызды. Силер көрүп турган бул орфоэпиянын негизги эрежелери болот. Мында үнсүздөрдүн артка карай ээрчүүсүнөн улам өзгөрүүгө учураган табыштар орфоэпиянын эрежесине ылайык айтылат. Бирок аларды орфографиянын эрежеси боюнча жазабыз. Мисалдарга көңүл бурабыз. Мында айтылышы жана жазылышы берилип турат. Сөзсүз деген сөздү биз сүйлөгөн учурда сөзсүз деп эки с тыбышын кошо айтып кетебиз. Ал эми бирок жазылганда сөзсүз болуп жазылат. Танба деп айтып кетебиз сүйлөгөн учурда. Ал эми жазылганда танба болуп жазылат. Карымай деп сүйлөп айтып кеткен болсок, карынмай болуп адабий тилдин нормасында айтылып жазылат. Кийинки эрежебиз болсо, эки сөз ортосунда КП табыштары жумшарып айтылат. Жазууда морфологиялык принцип сакталат. Мисалга айтылышы жана жазылышы берилип турат өзүңөр көргөндөй эле. Ак улак, биз дайыма айтканда ак улак деп бул жерде К табышы Г табышы менен айтылып жатат. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде жазылганда ак улак болуп жазылат. Так айт деп сүйлөгөн болсок, так айт. К табышы менен өзгөрүп жазылып атат. Кеп ук болуп жазылат. Таап ал, таап ал. Мына ушул мисалдарга көңүл буруп кеткиле. Андан кийинки эрежебиз жанаша айтылган эки сөздүн мурункусу үндүү менен аяктап, кийинкиси үндүү менен башталса, ал үндүүлөрдүн бирөө түшүрүлүп айтылат. Айтылышы сары ала. Ал эми жазылышында сары ала. Өзүңөр байкагандай эле кайсы үндүү түшүрүлүп айтылып жазылып калды? Сары ала деп жазып жатабыз. Айтканда сары ала болуп айтылып атат. Ошондо биз айтканда үндүү ы тамга түшүрүлүп айтылып жатат. Ал эми кийинки мисалда көрөлек деп сүйлөгөн болсок, жазганда көрө элек. Ошондо көрөлек дегенибизди деп айтканыбызда ö үндүү тамга түшүрүлүп айтылып жатат. Тура албайт болуп жазылат. Жогорудагы мисалдардай эле бул дагы. Кийинки эрежесинде адабий тилде ны табышы сөз башында туруктуу сакталып айтылат. Мисалы, нарк, найза, нокто, нечен, ныпта. Эгерде ны табышы сөз башында келген болсо, ушундай туруктуу бойдон гана сакталып айтылат экен. Арк, айза, окто, эчен деп айтылбастан ушул бойдон сакталып айтылат. Кийинки эрежеси орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөрдүн аягындагы айрым жумшак үнсүз Б, В, Г, Д, Ж, З табыштар П, Ф, К, Т, Ш, С табыштар болуп каткалаңдашып айтылат. Мисалы, клуб деген сөздү биз сүйлөгөндө клуб деп айтып коебуз. А бирок клуб болуп актив деп коебуз. А бирок жазганыбызда актив. Склад деп коебуз. Склад. Тираж деп угулат бизге. Тираж деп сүйлөгөндө. Тираж. Эскиз болуп айтылат биз сүйлөгөнүбүздө. А бирок өзү негизи эскиз болуп жазылат. Анда эмесе
жаңылмаштарга көңүл бургула. Атаң баккан уйлардын көпчүлүгү сарала, азырагы карала. Атам баккан уйлардын көпчүлүгү карала, азырагы сарала. Ишенбесең экөөнүн бүт уйларын арала. Мына ошол жаңылмашта берилген ар бир сөзгө маани бергиле дагы. Ошол жаңылмаштагы жогорудагы айтылган орфоэпиянын эрежелериндеги тыбыштарга маани бериле. Ар бир сөздөн бүгүнкү теманын маани магазын чыгарып алгыла. Андан кийин силерге тапшырма үйдөн ошол бүгүнкү өтүлгөн темалар боюнча жакшылап кайталап, анан бир канча жаңылмаштарды таап, интернет булактарынан болобу же болбосо жаңылмаштар китептеринен болобу таап, пайдаланып жаңылмаштарды алабыз дагы. Ошол жаңылмаштардан бүгүнкү теманын негизинде анализ чыгарабыз. Пайдалануучу адабияттарга көңүл бургула. Кыргыз тилинин сөздүгү, азыркы кыргыз адаби тили, жаңылмаштар китептерин пайдалансаңар болот. Же болбосо электрондук китепканага кирсеңер, кеңири ушул бүгүнкү темаларыбыз боюнча маалыматтар берилген. Анда эмесе, урматтуу студенттер, силерге ийгилик.